Бишкектин лидерлери, азаматстар, бүгүнкү биздин темабыз мен идеалдуу эмесмин. Мен ыңгайсызмын деген тема. Бүгүн эмне кылабыз? Ой жүгүртүүбүздү өзгөртөбүз. Канча күндөн бери сонун өзгөрүүлөр болуп атат. Бүгүн дагы бир өзүбүзгө кандай десем, жашап жүргөн нерсебизди бузабыз да. Бузабыз, башка нукка оңдойбуз өзүбүздү. Кичинекей балабыз төрөлгөндө эле балабыз болобу, неберебиз болобу, эмне кыла баштайбыз? Кандай экен, тынч бекен дейбиз, тынч бекен, ыйлак эмес бекен деп өзүбүзгө ошол баланы удобный кылганга эмне кылабыз? Аракет кылабыз, Бизге кичинекей балдар төрөлгөндө эле жоош болсо, ыйлабаса, томпоюп эле жата берсе, биз үчүн аябай сонун ыңгайлуу да. Биз кичинекей кезибизде эле ушу мээбизге ушул нерсе кирип калган. Ыңгайлуу деген, ыңгайсыз адамдар, мисалы ыйлак болсо, чуркап, аны эмне кыла баштайбыз? Лечение, врачтан врачка сүйрөп, эмнеге ыйлап атат деп, ошондой болуп. Же болбосо кээ бир балдар мындай гиперактивный болуп төрөлөт го, аябай шустрый болуп ушинтсе дагы бизге жага бербейт. Эмне дейбиз аны? Шок экен деп ушинтебиз, Көрсө баарыбызды эле эмне кылат экен? Алла Таала жаратып, ар бирибиздин өзүбүздүн мүнөздөрүбүз болот, Анан идеалдуу адам бул дүйнөдө болбойт экен. Элементарный эле карап көрсөңүздөр, колдоруңуз, оң колуңуз сол колуңузга окшош эмес. Же оң көзүңүз сол көзүңүзгө окшош эмес да. Бул дүйнөдө, Кутман Динары же, бул дүйнөдө эмне дейбиз? Идеалдуу эч нерсе болбойт да. Идеалдуу нерсе только биздин башыбызда. Биздин башыбызда, мээбизде. Анан бир нерсени Кутман Адине же бир нерсени эле эмне кылабыз? Идеалдаштырып алып эле, ошого окшошо тура албай эле биз жашообузду буза берет экенбиз да. Бизди Алла Таала кандай кылып жаратса, ошону биз кабыл алганды билбейт экенбиз да. Чындыгында мен деле ушул жашоого нааразы болуп эле, бир нерсе жетпегендей болуп эле, ушундай болуп анан ушу психологияга келгенде, ушул смарчке келгенде, ушул сабактарды өткөндө, анан барып Тамара же Кутман, анан барып эмне кыла баштадым? Ой жүгүртүүм өзгөрө баштады. Чындыгында мен эмнеге эле нааразы болуп атам? Ойлоп көрсө, чын эле бул Алла Таала жараткан нерсени кантип оңдосо болот деп, баарыбыз деле эмне кылыптыр? Идеальный, мисалы, эшикте жамгыр жаап атса, кээ бирөө суктанат, кээ бирөө эшикке чыкпай жатып эле настроениясы бузулуп калат, Дагы андан да кызыктуусу, бир жума мурун эле көрүп алышып эле эмне болот? Кар жайт экен ушул суббота күнү деп эле кимдин настроениясы бузулуп атат? Барбы ошондой? Караңыздар да, заранее немени көрүп алгандар, прогноз погоданы көрүп алышат дагы, эмне кылышат? Заранее эле уже тынчсызданып эле, кечеүнкү өтүп кеткен жашоо менен жашаганды жакшы көрүшөт дагы, кери элек жашоону эле в ожидании, күтүп ушинтип жашай беришет. Жөн эле мынтип сүйүнүп күтүп эмес, ура, кар жайт экен могу суббота күнү эмес. Эмне кылабыз биз? Ошону уже эле бир проблема катары кабыл алабыз да. Ошонун баардык нерсе ушунун башыбызда деген. Андай жок болуп калса, сонунда уже сиздер эмне кылып атасыздар? Өзгөрүп атасыздар. Возможно, мен деле мурда ошондой болгом. Мен азыр жолдошума эле күлкүм келе берет. Заранее эле карап алып эле, уже эле жылуу кийингиле дей берет. Эми кечээ күн ысык. Анан кече күлүп атпайм, кар деген суббота жайт. Бүгүн еще четверг болуп элек. Бүгүн да четверг, кечээ среда депчи. Заранее эле ушинтип немете бересиң деп. Анда кичинекей кызым да уже психолог болуп калды, мынтип коет. Папа, сиздин кичинекей кезиңизде жылуу кийимдериңиз жок, анан кабат кийинчи болушуңуз керек дейт. Ошон үчүн сиз деген азыр бизди ушинтип кыйнай бересиз деп. Көрдүңүздөрбү? Кичинекей кызым уже эле мындай психолог болуп, өзүнчө эле бир анализдерди чыгарып, биз канчалык өскөн сайын, биз канчалык сабактарды берип, өзүбүз китеп окуган сайын, биздин балдарыбыз, неберебиз дагы башкача ой жүгүртүү боло баштайт да. Анан биздин ушу коркуу сезимибиз бар экенин көрүп туруп, эмне кылат? Могу зонтиктерди ойлоп тапкан ким?
бизди суу болсоң ооруйсуң, суу болсоң кийимиң да суу болот, же болбосо качествосу бузулат, прическаң бузулат деген сыяктуу ушундай страхтар менен не ойлонуп табылган, элементарный зонтик ойлонуп табылган. Надя же Кутмантаң, анан дарылар ойлонуп табылган. Дарын бар, бул эмне? Бунун баары эле синтетика болуп атпайбы? А биз ооруп калсак эле уже заранее эле моундай список менен эле барып алып туруп не кылабыз? Ошонун баарын ичип, мээбизде уже страхтын баарын киргизип койгон да. Ошон үчүн мен кийинки учур канча мындай тренингтерди уккан сайын Кудайга коюп кой деген нерсени аябай үйрөнүп алгам дагы. Бизди Алла Таала жараткандан кийин, значит ал билет да бизге кандай жакшы болот экен. Мен билбейм кантип аткарылат, бирок мен ошону каалайм. Өзүңүздөргө жазып алсаңыздар да болот. Мен ушул нерсени көп колдонуп калдым кийинки учур. Бирок ал билет да кайсы күнү ушул аткарылат да. Только эмне кылыш керекпиз? Ниеттооңдоп, жашообузду идеалдуусун күтпөй, билебиз, мечтага мындай биздин оюбузча түп-түз жетиш керекпиз. Бирок ага кандай моундай ийри буйру жолдор менен араң ошо максатыбызга жетебиз. Азыр деле биз көрүп атпайлыбы, биздин койгон пландарыбыз, демеле эртең эле биздин топ менеджерибиз жабылат, эртең эле директорубуз жабылат деген күндө дагы эртең эмес кандай болот? Айланып, тегерегинип, откасттар, настроение бузулуп, кандай нерселердин баарын өтүп, бирок ал нерсеге жетип атпайлыбы? Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн не кылабыз? Идеалды күтпөйбүз, болгону кыймыл аракет жасай беребиз да. Казыркы сиздердин жашап аткан күнүңүздөр бул мындай идеалдуу вариантта, самый канча мындай көп эле кишиге суроолорду беребиз. Сиздерге деле суроо да. Эгерде сиздер кайра жаралсаңыз, кайра Алла Таала бир шанс берсе, кайра ушул жашоону эле жашайт белең же башкача жашайт белең десе эмне дейт элеңиз? Мисалы, мен ушул эле жашоомду кайра тандамакмын. Мага ушул эле жашоом жагат. Мен ушул эле нерселердин баарын өтүп, ушул ийгиликтерди кайра жаратмакмын да. Возможно, бул нерселер тезирээк болмок. Мен уже опыттар бар да, ошол нерселерге тезирээк жетмекмин да. Бирок мен ушул эле жашоом, ушул эле жолдошум, ушул эле кыздарым, ушул эле ата энемди кайра эле мен тандамакмын да. Көрдүңүздөрбү? Сиз эң канча предложениялар берилсе, же кээ бирөөңүздөр айтасызбы? Башкачабы, эмнеге? Башкача жашоону тандамаксыз, кичине өзгөртмөкмүн, анткени ой жүгүртүүбүз өзгөрүп атат да. Ушул эле жашооңуз, бирок сиз уже кандай десем, мудрыйраак болмоксуз, Ушинтип эле жүрө бербей, канча дамережени көрүп эстеп кеттим, Россиялап жүрбөйт элем деп, ден соолугумду жоготпойт элем. Бирок ушул эле дамир болмокмун, ушул эле балдарым менен, бирок ийгиликти тезирээк жаратмаксыз, туурабы? Анткени опыттар бар да. Опыттардын баарын алып калдык. Ушул вариант самый мындай надежный вариант. Ушул эле келбет менен же башкача болот билеңиздер. 90-60-90 идеальный болмокмун дейсиздерби? Анан өзүбүзгө не кылып болот экенбиз? Мына нөрележеге жагат экен ушул жашоосу эле. Кээ бирөөлөрүбүз мээбизге идеалдуу нерсени киргизип алабыз. Анткени картиналар аябай көп болуп атпайбы? Бизге көрүнгөн фигуралар, мисалы, мен ушундай арык болмокмун, ушунун фигурасы деп. Ойлоп көрсөңүз, бул эмне үчүн ушундай фигурный, эмне үчүн ушундай 90-60-90? Анткени ал өзүнүн үстүнөн иштейт, туурабы? Же болбосо бирөө айтат, мындай жаш көрүнөт, өзүн аябай карайт, эмне үчүн мен да ушундай болгум келет, бирок анын артында кандай деген эмгектер бар. Же болбосо кандай гана ооруларды өзүнүн артында кечиргенде, мисалы, мен азыр эле мамам эсиме келип кетти. Менин байкемдин свадьбасында мамам 42-де, жок 40-та экен, 40-та. Анан жана видеокамерамен тартып, анан мамасынан интервью алышып, ушинтет го. Анан десе эле ошону видеону биз көргөн сайын эле айта берчү эле, могу жерин өчүрүп салгачы, ушул жери мага жакпайт, былтыйып карагылачы кеп өтем деп.
толук немеси богого чыгып калган, бирок чачы мондай узун болчу. Мамамдын чачы немесинен тизеге чейин болчу да. Анан мондай 8 деген мурун прическа бар эле го, эсиңиздердеби? Возможно, азыр кээ бирөөңүздөр деле ошондой түйүп жүрөсүздөр да. Ошентип түйүп алган чачы бар эле да. Анан 40 жашында 92-жылы свадьбасы болду. Ошол видеону көргөн сайын эле коноктор келет, көрсөтүшүнсө эле, ушул жерин бурап салгыла, ушул жерин кесип салгачы деп эле ушинтип айта берчү да. Былтыйып карасаң карай, могу кебетемди деп эле ушинте берчи. Көп өтпөй эле мынакей 43 жашында, мына 2 жылдан кийин эле чачы толук болуп түшө баштады да. Башында мындай толук бир нерсе болот, суудай болот. Анан ошол жер түшүп калат, улам бир жер түшүп калат. Ушинте отуруп чачын не кылды, лысый кылып алдыранга туура келди. Андан кийинчерээк уже чач өсүп ушинтип калды, дайыма кыска прическа менен болуп калды. Анан кийин оорунун айынан ушунчалык арыктады да, ушунчалык арыктады. Когда-то ага ушу арык киши идеалдуу көрүнгөн да. Ушунда арык болсо мийге кантип арыктап атасың деп эле кайынсиңдилер келип ушинтип калса эле, кандай сонун фигураң. Мен ушинтип былтыйып эле арыктай албай койдум деле, өзүн ушундай нерселерди көп айтчу эле да. Көрдүңүздөрбү? Анын арты эмне болду? Оору болду да. Ошон үчүн да сүйлөгөн нерсени дагы дейт этияттап, ооздо сүйлөгөн сөзүбүздү дагы этияттап айтыш керек экен да. Кандай жол менен келди, бунун артын. Мына элементарно бизде деле статусниктерди көрөсүздөр дагы, ай жыргалай ушул статусту жаап алган, ушундай дейсиздер. Артында кандай деген эмгектер бар, Вот ошол нерсенин баарын ойлонуп, мен да ушуга жетсем экен, мен ушуну каалайм, мен ушуга жетем, билем, бирок Кудайга койдум. Кудай билет, мен ушул нерсеге жеткизет. Кандай жолдор менен болсо дагы деп. Түз жолун, оңой жолун сураныңыздар, конечно. Кудайга мындай каршы чыкпаш керек да. Ушул мисалы мурда мындай билимдер жок болгон да. Мисалы мен деле билчү эмесмин, мамам деле билчү эместир да. Ушул билимдерди, ушул нерселерди мындай тоого салбай эле ушинтип сүйлөй берген да. Анан дагы мамам 2000-жылы каза болуп калган. 2000-жылы билесиздер, возможно, сиздер деле угуп калгандырсыздар. Анан жалаң нөлдөр болуп, 2000-жылы жер астын үстүн болот экен, дүйнө токтоп калат экен, баарыбыз өлөт экенбиз деп эле мамам 99-жылдан, 98-жылдан баштап эле ушинтип эле айта берчү да. Мен деле неметип ойлоп койчумун, уже 20-дан ашып калгам. Чын эле ошондой болобу, кандай болуп келдим? Биздин мээбизге дагы ушул страхтарды эмне кылган? Киргизе берген. Көрдүңүздөрбү? Эмне болду? 2000-жыл өзү кетти, дүйнө жүзүнүн баары калбадыбы? Баарыбыз жүрөбүз, ал кишинин эмне? Установка. Мээсине кандай установкаларды киргизип алса, ошол нерсенин баары эмне болуп атат? Аткарылып атат да. Ошондуктан эмне кылыш керекпиз? Тилди, ойду дайыма эмне дейбиз? Контроль. Бирок ушул жашооңуздарга ыраазы болуп, бүгүн жашап атасызбы, бүгүн ойгондуңузбу, бүгүн жүрөгүңүз согуп атабы, каныңыз жүгүрүп атабы, ошол нерсеге эмне кылабыз? Ыраазы келтирип, ушунчалык мына эртеңки күнүңүз барына бүгүн дем алып атасыз, канча деген киши уктап калды ойгонбой эле. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн сиз кандай болсоңуз, ошол келбетиңиз менен идеалдуусуз. Кандай болсоңуз, ошол немени состояниеңизди, жегенге наныңыз барбы, ичерге сууңуз барбы дегендей, ошол нерсени эмне кылабыз? Өзүбүзгө кабыл алабыз да. Анан күнүгө 1%тен оңоло берсеңиз, күнүгө ой жүгүртүүңүздү 1%, ошону мындай көбүбүз маани бербейбиз, 1% кандай болду экен деп. Бирок 1 жылда 365% сиз оңдолуп атпайсыздарбы? Мен да айтып келем, ушул Смарчке келгенде, ушу асылга ыраазымын. Мен ушул жака алып келип, мен 360 градус өзгөрдүм дейм да. Мынтип ойлонуп көрсөң, действительно 1%тен оңолуп отуруп эмне кылып эткенбиз? Кадимкидей өзгөрүп эткенбиз. Менин деле ой жүгүртүүм жаман болгон үчүн, жаман нерселерди күткөн үчүн менин жашоом башкача болчу. Жетпеген оокат, мен деле башыман көп нерселерди өткөздүм. Анан көп нерсе мындай обесценивать эткен да, баркын кетирген да. Мисалы мен Россияга 3 ай барып келдим. 3 ай деле мен окумуш кыйын,
нерселерди башыман өттү. 3 жылдап 10 жылдап жашап келгендер кандай гана нерселерди өткөздү да. Бунун баары эмне, мен дегенде баркын кетирип, мен 3 айда ушундай кыйналдым десем, башкалар мындан да кыйналыптыр депчи. Андай болбош керек. Ар бир нерсенин неси өз ценности баркы болот да. Анан эң кыйын дейт, күн сайын адам болуу, эң кыйын. Ушуну биздин Чыңгыз Айтматов айткан сөз, бул действительно туура да. Эң кыйын эртең менен туруп, ушу адам болуп, оюбузду оңдоп, анан күнүгө ушундай идеальный нерсе жасап атам деп ойлойбуз. Бирок ал өзүңүз сиз үчүн идеалдуу болсо, башка бирөөгө туура эмес болуп калышы мүмкүн, Анан немен треугольник Карпмана деп Назгүл өтпөдүбү? Ошол нерсе дагы аябай ушул нерсени эмне кылыш керек, мындай придерживаться этип сактаныш керек да. Ошол нерсени көп эле мынтип кирип кетпегенге, менде деле ошондой болот. Азыркыга чейин өзүм үстүмөн иштеп атам деген учурда дагы ушул нерсе эмне болот? Баары бир кээ бирде мындай ойгонуп кетет. Анткени биз адамбыз, идеалдуу боло албайбыз деп атканым ошол да. Кээ бирде спасатель болуп кетем, кээ бирде жертва болуп, мен байкуш болуп калам да. Мындай особенно мондай семьяда болгондо кээде агрессиям деле чыгып кетет балдарыма, жолдошума дегендей. Биз адамбыз да, бирок ошол нерсеге эмнеге кирип кеттим? Эмне бизди триггерить этип, эмнени эстеп кеттим? Эмне үчүн ушундай болуп кеттим деп. Даже неме деп анализдеп калам, мен да жолдошума айтып калам, сен тиги 5 жашыңа кирип кеттиң го, кичинекей кезиңде эстеп кеттиң го деп. Балдар менен тирешип калганда өзүңүздөр да контролдосоңуздар болот. Кичинекей даже неберелериңизден кээ бир апалар бар, ушинтип талашып калганчы. Мага деле алып келбейт белең деп. Мисалы балаңыз өзүнүн баласына мороженое алып келсе же конфет алып келсе, таарынып каласыздарбы? Мага деле алып келбейсиңби деп, Мен сен апаңмын го, мен төрөдүм элем го деп не кылышпайбыз, догурунабыз, Шак ошондо токтотуш керек да. Мен эмне болуп атам? Мен дагы ушу неберемдин возрастына кирип кеттим деген ойлорду эмне кылабыз? Сразу ойготобуз. Деп өзүбүздү чымчып, же жана колубузга резинка бар эмес беле, ошо резинканы атып, то есть ошондой нерселерди ушул 3 бурчтукка кирбегенге аракет кылышыңыздар керек да. Кирсеңиз дагы, Асмат же Кутмантаң, кирсеңиз дагы эмне кылабыз? Ошол нерсени кайра чыкканга. Вот көп эле балдарына таарынат да. Балдарына таарынат, бирок сиздер балдарыңызды кандай тарбияласаңыз, шак эле ойлоп коюңуз да, Дамиреже, мен дагы апама ушинтип берчү элем, мен эмнеге балама таарынып атам, мен деле ушундай нерселерди кылган окшойт. Ошон үчүн мага эффект зеркала деген тема өттүңүздөр, Ошол зеркало кайра мага келип атат окшойт деп сразу мындай осознание ойгото баштайбыз, өзүбүздү, мээбизди ойготобуз да. Анан сиздердин жашооңуздар бир эле жол берилди. Же эртең кайра жашай аласызбы ушул жашоону? Жашай албайсыз да. Жашай албайбыз. Только жакшы жана жаман воспоминаниялер менен, бирок жаман воспоминанияны эскергенде, мындай болду эле деп, жаман тиги жолдошум мындай болчу эле, кайненем тигиндей болчу эле деп энергияңыздарды кетирсеңиз, ошончолук артка тартыла бересиздер да. Ошону только жакшы күндөрдү, жаңы балалуу болгонуңуздарды, жаңы дружба этип жүргөнүңүздөрдү, жакшы нерселерди, жакшы ийгиликке жеткениңиздерди, ошолордун баарын эстей берсеңиздер, эмне болот? Приумножается дейт, көбөйөт ошол нерсенин баарычы. Жакшы нерселердин баары көбөйөт да. Бизди Кудай жаратып, эгерде ошол Кудай бизди мындай контролдо болсо, элестетсеңиздер, Алла Тааладан коркпой жашаган элестетсеңиздер, эмне болот эле? Бул дүйнөдө хаос болуп кетмек, Кээде сонун эле сиз випти деп өтпөдүңүзбү? Вот ошондо ушул нерсенин баарын, кичинекей кезиңе кирип кетесиң деген ошол нерселердин баарын өзүмдү мындай контролдоп, тобок ээлик салып, тобок кылып, ыраазымын деп ушинтип туруш керек экен да. Эгерде Кудай бар деп ишенбесек, анда эмне болот эле? Хаос болуп кетмек, Машиналар деле жолдо элестетиңиздер, правиласы жок болсо, канча авария болот эле бир күндө. Ошол Алла Таала бар дегенибиз биз үчүн бир закондор, бир правилалар кое туруп, буга учурашып коеюн, буга жылмайып коеюн, ыраазылып коеюн деген нерселердин баарын мээбизге эмне кылып алабыз? Киргизип алабыз да. Анан мен сиздерди неудобный, ыңгайсыз болгонго
чакырат элем, канчанчы жолу ушу чакырам, канчанчы сабактарда. Бирок көбүсү эле болбой эле кой, уят деген нерселер. Конечно, биздин менталитетте ал нерсе дайыма бар. Бирок ошонун мага пайдасы барбы, жокпу деген суроону дайыма бериңиздер да өзүңүздөргөчү. Мен ушул кичинекей балдарды айтып атпаймынбы, өзгө удобный болсо экен дейсиз. Келиндериңиздер деле сиздерге удобный болсо экен, апалап турса экен, столун даярдап, тим эле эмне деп койчу эле, оту менен кирип гүл менен чыкса экен деген сыяктуу. Ошондой нерсенин баарын, картинаны мээбизге эле элестетип алабыз. Идеальный келинди, идеальный баланы, идеальный кызды. Бирок анын тарбиясы башка жактан тарбия алып келген да, туурабы? Ошолорду дагы эстеп, бунуку мындай турбайбы. То есть анализ жасаганды үйрөнөбүз да. Эгер сиздерди кишилер уже критиковать этип, мисалы сиздер азыр в основном ушул жумушка келгенде окуп, даже азыр эртең менен эрте туруп алып, светти күйгүзүп, комнатага чыгып, эшигиңиздерди ачып жаап, ушинткенде эле үйдөгүлөр эмне болуп атат? Жиндери келет. Кээ бирөө араңыздар да бар, балдарыңыздар, возможно, келиңиздер деле айтышы мүмкүн, ушу апам кыйын болуп кетти. Ушу картайганда сабак окуйм деген ой келет да, туурабы? Сиздерге айтпаса деле таң атпай отуруп эле бирөө сүйлөйт, ошону кечке угуп отура берет дегендер болушу мүмкүн да. Бирок сиздер сүйүнүп коюңуздар. Значит, мен өзгөрүп атам. Мен жөнүндө кишилер сүйлөп атса, мени осуждать этип, подружкаларыңар деле келгиле десе, мисалы мына элементарный эртең мен почему-то подружкаларым өзүмөн улуураак, 5 жаш улуу, аябай мындай жакшы ынтымактуу болуп калганбыз. Эмнегедир да. Университеттен бери 2000-жылдан бери доспуз да. 2000-жылы ушу мамама Куран окутуп келишип, ошодон баштап эле аябай жакшы болуп кеткенбиз. Башка факультеттерден эле, бирок ушундагы жылдызын келишип деп коет го. Ошол подружкалардын эң кичүүсү мен. Эртең бирөөнүн баласы үйлөнүп, анан мен азыр бошобой атам, биздин жыгыштыбыз болуп атат да. Анан кайсы күнгө дегенде давайте неме кылалы дедик, суббота күнү деп. Бирок суббота күнү мен 12-ге чейин бошобойм, 12 эмес 1-ге чейин бошобойм. Бала келин көргөнү 1ден кийин баралы дедик. Бирок эмне кылып атышат? Бирөө жазып атат, эртең менен 10:30 барбайлыбы, эртерээк барыш керек болуп атат дейт. Дагы бирөө воскресенье отурбайлыбы дейт. Ушундай болуп эле, бирок кайра эле болбой эле, саат 4-кө суббота болуп калды да. Көрдүңүздөрбү? Просто бир жолу эле айтып коюп, мындай да, өзүңдүн немеңди мен жок деп аларды уговорить эткен жокмун да, просто шартын түшүндүрүп койдум да. Бул жума менин дежурством, командамдын. Ошон үчүн мен саат 1-2-ге чейин такыр бошой албайм. Барсам түштөн кийин барам. Силер чогулсаңар чогула бергиле дедим. Анан аябай айтып атам, ыраазымын. Возрастыңарга карабай мен айтканымды колдоп ушинтип атасыңар деп. Көрдүңүздөрбү? Мен аларга неудобный болуп атпаймынбы? Неудобный. Кээ бирөөнө 10:30 барган удобный экен. Кээ бирөөнө кече эле барып коелу деген. Мен кече дагы сонун бир событие болду. Мен сторисимди көрсөңүздөр билет болушуңуздар керек. Ушу психолог деген сертификатты эми алдым да, экзаменди эми бердик. Канчадан бери окуп бүткөнбүз, бирок эми алып кече сонун событие болду. Кече да бошобойм дедим. Бүгүн тем более бошобойм. Биздин Аида сабак өтүп атат. То есть көрдүңүздөрбү, өзүңүздөрдүн приоритетиңиздерди да. Башка бирөөгө неудобный болсоңуздар дагы, возможно, мен үйдөгүлөргө неудобныймын. Азыр эртең менен туруп, мынакей сабактарды өтөм деле офиске кетип калам. Энедей болуп отуруп, тамак жасап, ушинтип үйдө отуруп отурсам эмне болот элем? Мурунку эле бир жашоого кайра эле отуруп калат элек, туурабы? Өзүңүздөр неудобныйсыз, бирок сиз өзүңүз мына жерден баркыңызды билиңиздер да. Мен аларга ыңгайсыз болуп атам, бирок бул мага жагып атат. Бул мага керек деп атабыз да. Рахмат. Майрамже. Ыңгайлуулар, көп эле ыңгайлуулар, мен ушуну ушу ыңгайлуу десем эле ушу сиңдимди эле ойлой берем да. Чоң рахмат Нурлеже. Өзүмдүн сиңдимди эле ойлой берем. Анткени айылда жашайт. Айылда кичүү келин, 9 бир туугандын кичүүсү.
Анан качан даже мына Smart иште сиздердин көбүңүздөрдүн спонсоруңуздар бирок сиздер аны көрбөйсүздөр го. Ал дайыма мына суббота воскресенье дежурный болсун, могу суббота кел десең дагы айтат да. Той бар, аш бар, 9-1 тууган болгондо небере чөбүр тигинин немеси чоң рахмат куттуктоолоруңуздарга. Келин алды эле же дагы бирөөнө Куран окуш керек. Сынымдын бирдекеси үйлөн. Ушундай бирдекелерди эле айтып берет. Айтам да, ошо өзүңө жагабы ушул жашоо десең, тажап кеттим дейт. Тажап кетсең өзүңдүн мындай пределдериң болуш керек да. Мурун академияга окуп ушинтип жүргөндө, уже полностью Смартская кирип баштаганда жашоосу такыр башка болгондо, аябай жагып атат. Болбой эле көрдүңүздөрбү? Ал ыңгайлууну тандайт. Күйөөсүнө, чоң рахмат. Күйөөсүнө дагы эмне ыңгайлуу болуп атпайбы? Бакыттарын атта, анан минтип атат жолдошум, анан тигинто деген нерселердин баарын эле айтып берет да. Анан удобный болуп атпайбы? Көрдүңүздөрбү? Чоң рахмат барыңыздарга. То есть көрдүңүздөрбү? Ошондуктан эмне кылабыз? Жок деген жоопту айтканга үйрөнөбүз. Бүгүн 3 күн. Бүгүн четверг, пятница, суббота, хотя бы уж 3 күн жок деп отказ кылып көрүңүздөрчү. Особенно на суббота, сиздердин деле чакырыгыңар бар болуш керек, сиздерди деле бирөөлөр чакырып атат болуш керек. Чоң рахмат барыңыздарга. Мындай да, той аш деген, күз мезгили, күз эмес уже кыш болуп калды. Күзүндө түгөнөт го десем, кыш эмес жазында деле бар экен деп айтышат го туугандарым мен деле азыр немелерибиз чакырышат эмеспи? Чакырышат. Ошол нерселерге эле суббота күнү келип презентацияга десең эле эмне дей берет? Мен тигил жака барышым керек эле, мен бул жака чакырылдым эле, кыз узатмакпыз, анан келин алып, ушундай бир шылтоолору аябай көп да. Ошондуктан сиздерге задание 3 күн жок деген чоң рахмат. Акылбек байке, жок деген жоопту айтканды үйрөнүңүздөр. Анан сиз өзүңүздүн ощущениеңизде, өзүңүздүн мына психологияны өтүп атабыз. Бунун баары эмне кылып атабыз? Эмоцияларды, эмоцияны кантип билдириш керек. Ошол нерселердин баарын туура мынакей Нурлеже уже бул обученный мастерна, көрдүңүздөрбү? Подаркасын берип коюп, бирок барбайм дейт да. Анткени бизге ар бир убактыбыз зарыл болуп атпайбы? Өзүбүзгө ушул нерсе аябай керек болуп атат да. Ошондуктан эмне кылабыз? Удобный болбойбуз, неудобный болобуз. Башка бирөөлөргө мындай ыңгайланышып, же болбосо ушул теманы өткөн сайын эле мен бир эжем уже 68ге чыгып калды го. Мурун ушу 62 жашында мен ушул теманы өтүп, теманын немеси аты башкачараак эле, приоритет жөнүндө сүйлөп атсам керек эле. Сокулукта офисибиз бар эле, ошол жака презентация окуп, анан удобный болуп эле, мисалы да, бир пальто сиздерге балдарыңыз алып берди, же сиз алдыңыз. Просто элестетип көрсөңүздөр, бир кийимди сиз канча жыл кийесиз? Айтасыз да, пальто алып берейин десе эле, пальтом бар. Там көйнөк алып берейин десе, көйнөгүм бар деп эле балдарды аяй бересиз, бирок ошол пальтоңузга канча жыл болду? Эмнеге элдер башканын элдин балдары деп коет го, башкача кийим алып берип атса, ата энеси ошону кабыл алат. Биз да ошону кабыл алганды билбей атпайбызбы? Десем эле көзүнөн жаш кылгырып кетти да. Анан менин дагы мындай удобный, уже 60-тан өтүп калса дагы барып бир кошуналарга борсок жасашы берет экен, идишин да жууп жиберем дейт. Анткени алардын келиндери дейт, пока чоюлуп ушинтип идишин жуугуча дейт, же болбосо мен бат кыймылдап ошолорду кылып жиберем дейт да. Анан бир неудобный келиниңер бар, өзүңөрдөн, возможно, жаш абысындарыңыздар барбы? Анын күйөөсү жакшы должностьте иштейт, же болбосо өзү жакшы должностьте иштейт, бир жердин там садиктин начальниги же бир школдун мугалими болсо деле өзүнүн немесин билет да, мындай баркын билет да. Мен дегенде кечигип келет, жанагындай карала торала борсок жасаганга келигишпейт, идиш жууганга келигишпейт,
эмне кылат, өзү келет, болгон подаркасын берет, бир аз отуруп чай ичмиш болот деле кетип калат. Бирок возрасты жаш. Чоң рахмат, Надежа. Көрдүңүздөрбү? Ошондой барбы десем эле анан айтып атпайбы, сен айтып атканда дейт, мен бир абысынымды эстеп кеттим дейт. Күйөөсү налогдо иштейт дейт, кычырап келет, эч качан бизге окшоп дейт, карылата болуп жүрбөйт деп атпайбы. Кычыраган үлпүлдөгөн кийим менен келет, отурат, жечисин жейт, ушинтип алып, кечирээк келет, эрте кетет, ушундай. Просто өзүңүздөр анализ жасап көрсөңүздөр, барбы сиздин тегериңизде ушундай неудобный. Анан сиздер отуруп алып да ушактап коесуңар, ай ушу эчтеке неме дей берет да. Эчтеке жасабайт, ушинтип кычырап келет деле кычырап кетет деп аны осуждать этип коесуздар. Бир чет ойлоп көрсөңүздөр, ал өзүнүн жашоосун өзүнө арнап атпайбы? Чем келип бирөөнүн казан аягында май болуп жүргөндөн көрө, эмне кылат? Өзүн ухаживать этет, же болбосо китеп окуйбу, же бир саунага барабы, өзүнө массажга барабы, көрдүңүздөрбү? Өзүн сыйлаган киши да. Биз үчүн ал нерсе эмне болот? Өөн көрүнүп эле биз аны осуждать эте беребиз, Аны десем эле айтып атпайбы, бир абысынымды прямо ошону көрүп айтып аткандай болуп атасың. Чын эле мага ичим ушундай кыжалак болуп атат. Мен ушул возрастыма келип алып деле чуркап барып жасай коем. Көрсө мен анан эле сиз деле чакыра береби дедим. Борсок жасап антминчик керек болсо айлапаны баары эле чакырабы десем, ооба, бат кыймылдайсың деп чакыра берет. Сизге ошо жагабызбы? Жок, неберелеримди карайын десем эле келчи деп эле сурангандан кайра бара берчүмүн деп. Ошол нерсесин бара токтотту да. Сиздерге да айтат элем, ошондой нерселериңизди токтотуңуздар. Бул бизнеске ким иштей албайт? Ошол нерсесин токтото албагандар ошол жака мурунку жашоосуна. Азыр эжем только продукция ичет. Эмне десең, баягы эле айттым, токтой болуптур го сиздики десем, күнгөн адат калбайт экен деп. Просто өзүн контролдо албайт. Көрдүңүздөрбү? Сиңдим деле уже топ менеджер жабайын деп калды, мен иштеп атам. Бирок эмне кылып атат? Неудобный боло албайт, баарына удобный болуп жүрөт да. Сиздер да ошол нерседен эмне дейт элем? Артка кайтыңыздар, азаматсыздар. Ким өзүнүн үстүнөн иштеп атат, ким ийгиликке жетем деп атат, ким өзүн өзгөртөм деп атат, ушул бизнесте. Неудобный болгонуңуздар, ыңгайсыз болуп жүргөнүңүздөрдү сиздерди куттуктайм ар бириңиздерди. Азыр бир практика жазайлы деп ойлоп атам. Сиздер просто элестетиңиздер. Азаматсыздар мередесиз, аябай өзгөрдүңүз, аябай. Азаматсыздар. Просто элестетиңиздер, сиздердин бир подружкаңыз, же бир абысыныңызбы, же сиңдиңизби, туулган күнү өтүп атабы, той болуп атабы, туулган күнү болуп атат, Сиз могу шарфты эле алып койдум. Могу шарфты тим эле заказ кылып, издеп отуруп, ортосуна тааныш салып отуруп, Индияданбы, каяктан алдырдыңыз. Бул сиз үчүн аябай кымбат нерсе да. Буну канча деген акчага, мисалы, кээ бирлөр үчүн аз, кээ бирлөр 5000 сомго алдырып, өзүң мындай 5000 сомго шарф албайт элем. Ушул аябай жакшы көргөн подружкам үчүн ушуну алдырдым дейсиз дагы, ушул шарфты сатып аласыз. Анан ушул подружкаңызга барасыз, туулган күнүнө подарок этесиз. Просто элестетиңиз, кайсы подружкаңыз экен, той болуп атабы, же туулган күнү болуп атабы. Лично өзүнө айтасыз да, мен ушуну издеп отуруп, заказ берип отуруп, именно сага алдырдым. Кандай экен десе, эмне дейт? Аябай жакты дейт, Аябай жакты, аябай сонун экен дейсиз да. Сонун экен, рахмат деп, аябай ушинтип алат. Анан бир күнү эле карасаңыз, бул мындай элде жок да, элде жок, сиз эле ушуну заказ кылып алдыңыз. Анан бир күнү барсаңыз эле, ал подружкаңыз өзүнүн сиңдисине берип койгон болот. Карасаңыз эле, сиңдиси ошол шарфты мойнуна тагып алып ушинтип жүрөт. Сиздерде кандай сезим ойгонот?
жаза кетиңиздер. Не болосуздар? Сиз именно ошол кишиге подружкама, курбум ушуну издеп отуруп сага алдым элем десеңиз, ал эмне кылып атат? Алып туруп өзүнүн сиңдисине берип койду да. Сиңдиси тагын жүргөн көрөсүз. Сиз кандай сезимде болосуз? Капа болосуз, дагы эмне болосуз? Тарынуу дейт, разочарование дагы. Дагы кандай болот сезим ичиңиздерде? Сыйлабастык дейт сыргайжы. Дамиреже шак эле бетке айтып салмаксы. Ал алгандан өзү билет дейт Надежа. Бирок ичиңизде эмне болот? Өзү билет дейт Акылбек байке да. Ичиңизде эмне болот да? Сиңдиси жакшы көрүткөн. Конечно, өзүңүздү начар сезесиз. Өзүңүзгө таарынасыз, Акылбек. Таарынасыз, Сиз берип атканда аябай сүйүнүп атканда. Бирок карасаңыз сиңдисине берип койду. Ошондой сезим болот, Эми башкача буну сиңдисине берген жок. Сиз үйүнө баратасыз да. Звонокту бастыңыз. Жактыбы десеңиз, ооба жакты дейт да, жаккан жок дебейт да. Таарыныч. Кээ бирөө айтат, кээ бирөө нааразы болот, Ыза болосуңар, Сиңдиси тагын жүргөн, Бул аны уже не кылабыз? Мээбизден өчүрөбүз. Сиңдисине эмес, эми барасыз. Подарок эттиңиз. Анан сизди кайра конокко чакырып атат, же бир шашып жолдон. Конокко чакырган жок, жолдон баратып эле, подружкама кире кетейинчи дейсиз. Сиз буну подарок эткениңиз, возможно, 1 ай болуп калды. Анан үйүнө киресиз, звонокту басасыз. Кирсеңиз эле эшиктин алдында сиздин подарок эткен шарфыңыз пол жууган тряпка болуп турат. Кирсеңиз сизди айтат: бутуңду ачып кир деп карасаңыз эле суулап коюп койгон. Бутуңузду ошол нерсеге ачып киресиз. Кандай сезим болот эле? Башка эч нерсе таппай, эми бул үйгө может жаңы кирдидир. Мындай нерсе жок, бут ачыган. Тряпка таппай койдум, анан колума келгени ошол болуп калды дейт да, ошол жака салып койду, жууп, бат үйүн жууп, ошол жака салып койду. Сиз келсеңиз шашып бушуп эле. Кандай сезимдери болуп атат? Жаман сезим болот дагы. Нааразы болосуз. Айтасыздар подружкаңыздарга бирдеке деп. Үйгө кирсеңиз эле сиз издеп жүрүп алып келген шарфыңыз тряпка болуп турат. Бутуңузду ачып кирип атасыз. Ызалануу болот дагы. Айтасыз, Динара эже айтат экен. Не деп айтасыз? Кээ бирөөлөр ызаланып калып калат. Ойлонуу болот.
Кандай деп ойлойсуз? Акберметчи, эмне деп ойлоносуз? Ал адам өзүн сыйлабайт дейт, Акылбек байке айтмак. Өзүн сыйлабагандык дейт. Мен да айтмакмын дейт, Баш кийимди тебелебейт деп айтмакмын дейт. Ошо да өзүңүзгө ура көрбөй алып баргансыз да. Эгерде сиз ал кишини аябай сыйлаган киши болсо, унчукпай карап коесуз. Эгерде сиздин сиңдиңизби, эжеңиз болсо, эмне кыласыз? Айтасыз, Ай, бул эмне кылганың? Мен сага ушинтип алып келсем, өзүмө ыра көрбөй, анан ушу тряпкага башка нерсе таппай калдыңбы деп, сразу айтасыз таарынычтарды, Бул эмне деп, Ай, буну албайсыңбы өйдө деп, Ачыганга эч нерсе жок болуп калды. Колума тийген ушу болуп калды. Кечирип кой, бирок ушу менен жуушка туура келди. Сразу эмне кылабыз? Өзүбүзгө алат экенбиз, көбүс, Жакпаса кечирип кой деп. Алып аласыз, Подарка берген адамды сыйлабайт. Мен болсо айттым го, мен кайрылуу болуп кетип калмакмын деп. Значит, бул киши менен дальше отношение түзүп албайбыз да. Эгерде мен ушунчалык это меня оскорбило бы деп ушинтип эле айттым да сразу эле. Соня экөөсүнүн характерибиз окшош экен да, эч качан сүйлөшмөк эмесмин дейт. Ушул бир буюм үчүнбү деп айтсачы. Бирок ичибизде мындай кара нерсе туруп калмак, мен ушуну алып барсам деп, үйүнө кирип чай ич десе да, чай да табаңан өтпөй калат болуш керек, уже мындай мамиле жоголот деп, Менде мисалы ошондой сезимдер болгон да. Эгерде мен алып барган нерсени ушунчалык сыйлабай жерге тебелетип атса, бутум ачып кирип атсам, значит, ал мени тебелегендик. Значит, мага жасаган отношенияси деп, мен өзүмчө эле ушундай элестетип, ошо ролго кирип кеткем да. Бизди прям роль кылып аткартып ушинкен да, психологияданчы, анан действительно дедим да. Мени, значит, бул сыйлабайт экен да. Мага бетиме айта албай, ушундай мамиле жасап. Бактыгүлде, сиз да мендей экенсиз, мамилемди үзмөкмүн. Мен шарт кайрылып эле кетип калмакмын дедим. Бутумду ошо жака сүрүп ишо кирип ишо чай ичеткем да анын үйүндө десем. Психолог аябай күлдү. Бирок сиздерге эмнени айтайын дедим эле. Бул издеп жүрүп, Индиядан болобу, Япониядан болобу, алдырган Турциядан болобу шарф. Бул Алла Таала сизге берген жашоо. Бул подарканы Алла Таала сиздин элиңизге берди да. Сиз төрөлдүңүз. Бул сизсиз. Элестетиңиз, жакшылап угуңуздар. Бул сизсиз. Алла Таала сизге берди. Анан Кудай ушундай өзгөчө жашоону бизге берип атат. Эч кимге окшошпогон, ушунчалык кымбат, баа жеткис, уникальный, өзгөчө. Бири бирибиздин жашообуз бири бирибизге окшобойт. Туурабы? Анан биз ошону эмне кылып атабыз? Деп ойлоп атабыз. Көрсө Алла Таала биздин жан дүйнөбүздү, өзүбүздү подарка кылып жаратып атпайбы? Биз эмне кылып атабыз? Бирөөгө тебелетип атабыз. Бутубузду сүрдүрүп атабыз. Башка бирөөгө передаривать эттирип, мен жашоом мынакей сага жаккан жокпу, мына башкага. Башкага жаккан жокпу, дагы башкага деп. Азыркы ситуацияларда деле, мындай жолдошу менен бирок бул импровизация деп коебу, Сиздерге
жашоону берди да. Мен просто сиздердин жашооңуздарды ошол шарфка сравнивать эттим да. Ошол жашообузду биз барктабай келет экенбиз. Өзүңдү сүйбөсөң өзгө сыйлабайт дейт. Туп-туура мынакей. Сиз ушул жашооңузду Алла Таала сизге бергенден кийин сиз кандай ойдо болдуңуз? Мына досуңузга бердиңиз, ушул подарканы кандай сактаса экен деп ойлодуңуз эле берип атканда? Бердиңиз подружкаңызга. Ошол шарфыңызды кандай кылып көргүңүз келди эле? Тряпка катары эмес, мойнуна жакшынакай кылып салып алса экен деп, барктап дайыма моуну мага мисалы Гүлсара эжене, Гүлсара подружкам ушуну подарить этти эле, ушул көркүңдү ачат деди эле. Салынган сайын мынакей карачы сен подаркаң кандай сонун, менин жүзүмдү кандай ачып атат деп ушинтип турса деген ой менен изде отуруп не кылганбыз? Подарить эткенбиз. Алла Таала да бизге жашообузду ушинтип подарить эткен да. Күнүгө эртең менен тагын жүрсүн деп, күнүгө эртең менен ойгонгондо не кылсын деп ыраазы болсун. Алла Таала күтөт экен да. Күнүгө эртең менен мен подарить эткен ушул жашоосуна ыраазы болсо экен. Ушул жашоосуна тагынса экен, көркүн ачса экен деп, жарашыктуу болсо экен деп бизге Кудай жашообузду да ошентип берет экен. Бирок биз ал жашообузду эмне кылып атабыз? Бирөөнү тебелетип атабыз да. Канча деген киши азыр күн суук болгондо жанагындай приюттар ачылып атат десе жүрөгүң зырт деп кетет да. Канча деген күйөөлөрүнү тебелетип, жанагы өзүнүн немесин билбей атпайбы? Чегин билбей атпайбы? Мага кыйкырганга болбойт, мага кол көтөргөнгө болбойт деген сыяктуу граньдарын, чек арасын сызганды билбей атпайбы канча деген кишилер да. Биз дагы мынакей, менин балам урушуп атат, возрасттагы эжелерге аябай таң калам. Билбейм мен андай жашоого өзүмдүн мындай Кудай жеткизбесин деген сыяктуу да. Конечно, башка эле нерсени мен каалап, менин кандай болбойт деп уверен эле айтып атам. Көп эле айтат да, менин балам урушуп атат, менин балам иштебей деп атат. Өзүңүздүн Кудай сизге берген жашоону сиз кайненеңизге тебелеттиңиз, кайын сиңдилериңизге, кайын журттарга, ата энеңизге, эми күйөөңүз бүтүп, балдарыңызга тебелетип атасыздар да. Билбейм, мынакей бул сага подарок деп сизге берсе, сиз аны башка бирөөгө подарить этип атасыз да. Мына мени каалагандай колдон, тамагыңды жасап бердим, үйүңдү жыйнап бердим, эми бутуң сүрө берсең болот деген сыяктуу болуп атпайбы? Көрдүңүздөрбү? Бул шарф жөн эле сиздердин жашооңуздардын ассоциациясы да. Буну мынтип сиз өзүңүздүн жашооңузда элестетиңиздер да. Дайыма жашооңузга нааразы болуп, же ушуну тим эле койсок болмок, же бирөөгө чуркап барып идишин жууп атканда тык этип эле элестеп кеткиле да. Неге мен буну кылып атам? Жагыныш үчүнбү? Эмне үчүн? Жертвага эмнеге мен түшүп кеттим? Мен эмнеге ошондой болушум керек? Алла Таала мага ушундай сонун жашоону берсе, бул Кудайдын подарыгы болсо, мен аны эмне үчүн башка бирөөгө беришим керек? Мен эмне үчүн аны тебелетишим керек? Мен эмне үчүн аны кордошум керек? Деген суроону өзүбүзгө дайыма беребиз, Дайыма мынтип шылчок кылып туруп, бир нерсеге элпилдеп чуркап баратканда эле айтабыз да. Неге мен ушинтип атам? Кайсыл нерсем ойгонуп кетти ичибизде деп, Ошондуктан эмне кылабыз? Бүгүнтөн баштап неудобный, ыңгайсыз болуп, балаңызга ыңгайсыз болсоңуз болуңуз. Мына бизде бир эжебиз балдарым урушуп атат, неберелерим карап атам деген. Мен айта берем, буну сиз каалагансыз да, ушундай нерсе уккуңуз келген да, ошон үчүн балдарыңыздын тилин угуп отурасыз да дейм. Бирок анын мурунку жашоосу кандай болгонун билбейм да. Мурунку жашоосунда мен мурун жолдошум ондай жесткий кармачы,
азыр эми балдарым колуна түштүм дейт да. Бирок бул жашоо ошол эженики да. Бул жашоону Алла Таала ушу эжеге берди да. Эмне үчүн ал ата энесинен ушунчалык контроль кылып, өзүнө удобный кылып, ошонун баары эле айтат да, ошо психологиядачы. Бүт баары эле с детства, кичинекей чагыбыздан баштап эле ата энебизден кандай корксок, атабыздын сүрүнөн корксок, же энебиздин кагуусунан корксок, кийин ошонун баары эле триггер болуп эле, эмне болот? Кайра эле мындай күзгү болуп эле бизге жолдошуңан, кайнене кайнатаңан ошолор нерселердин баарын өзүңө тартат экенсиң да. Ошон үчүн психологияны жакшылап изучать этип, прям сабагын окусаңыздар да, биз эмне үчүн ушу психологический частьты куштук да. Просто ойгонсун дедик да сиздерди, ойгонуп ушул нерселерди. Сиздер кетирген катаны неберелериңиздер, балдарыңыздар ушул каталарды кетирбесе экен деп. Сиздер мындай твердо айтсаңыздар болот да, мен сени бактым, чоңойттум, эми болду, мен өзүмдүн жашоом бар. Сенин балдарыңды өзүң бак. Голос повышать этпе, колуң тийбесин деген сыяктуу нерселерди. Туурабы? Ошон үчүн сиздерге айтат элем, жок дегенди үйрөнүңүздөр, жок. Мен андан көрө барып ушул жумушка иштейин, мага ушул жагып атат. Просто кээ бир балдар эмне үчүн ата энесине мындай корсулдап спасать этет да, аларды сактайт да. Жумушка барып анан келбей койду, укпай койду, же бир нааразы нерсени айтып, анан мен спонсорум ушинтип кыйнап, анан буну продукцияны ал деп кыйнап, өзүңөрдү защищать этип да. Анткени кичинекей кезиңиздерде мынтип урушкан нерселерди возможно көбүрөөк неметкенсиздер да. Ким алды, эмне үчүн деген сыяктуу нерселердичи. Же акчаңызды коротуп коюп, продукцияга өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн акча берип, ден соолугуңузду чың кылып атасыз. Ошон үчүн кайра балдарыңыздардан коркуп атасыздар да. Мен спонсорум ушуларды ал деп койбоду, ошон үчүн ошолорду албадымбы деп кимди жамандап койдуңуз? Спонсоруңузду жамандап койдуңуз. А балдарыңыз кимди жаман көрүп калды? Сизди чакырган, сизге ден соолук тартуулаган, финансылык, духовный эркиндикке чыксын деген адамды сиздин балдарыңыз жаман көрүп атат. Эмне үчүн? Анткени сиздер ага туура эмес информация бергенсиздер. Же болбосо келип жумушка иштеп, бирөөнү чакырсаңыз келбей койду, бирөөнү звонить этсеңиз кагып койду. Барасыздар да, отуруп чай ичкен жерден мындай фильтр слов деген бар да, фильтр кыла албайсыз да, фильтр кыла албайсыз. Эмне дейсиз? Мен ушул чакырдым эле бүгүн ушундай кагуу жебедимби? Мени ушинтип сөгүп салбадыбы? Мен байкуш деген жертвага айлансаңыздар, сиздердин балдарыңыздар эмне кыла баштайт? Сиздерди сактайт, айтат: апа, могу баланы эле карап отуруңузчу. Бүттү, курсаңыз токпу, кийимиңиз барбы, үстүңүздө үйүңүз барбы, бүттү, мен багам дейт да. А бизге келип кайра жертва болуп, менин балам кой бербей, менин балам ушинтип, менин балам каршы болуп, кызым урушуп атат деген сөздөрдү сүйлөйсүздөр. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн өзүбүздүн жашообузга өзүбүз контроль кылабыз. Өзүбүздүн жашообузга өзүбүз ханбыз. Алла Таала берди, ошону монтип алаканга бриллиант кылып сактап алыш керекпиз да. Ар бириңиздерге ушундай жашооңуздарды жаркыраган бриллиант деп элестетиңиздер. Неме Самара Кеңешова айтат го. Мээңизди элестетиңиздер дейт да. Бриллиант менен чек койгондой дейт да. Ошол жака дейт туура эмес информация киргенин эч мындай жолотпогула дейт. Жалтыраган бриллиант, ушундай кымбат бриллиант болуп атса дейт, сиздер туура эмес информациянын баарын мээңиздерге киргизип атасыздар дейт да. Ошондуктан эмне кылабыз? Ошол мээбизге да жаман информация келтирбейбиз, өзүбүз неудобный болобуз, не идеальный болобуз, бирок өзүбүздүн жашообузга ыраазы болобуз. Сиздин жашооңуз эч кимге окшобойт. Сиздин жашооңуз өзгөчө. Ар бириңиздерди ошо да балдарына шылтоо да, бул мен дайыма айтам, бул шылтоо. Бизди барып балаңызга жамандап,
баңызды келіп бізге жамандап, өзің жертва болып, мен байқұш дегенде эле укуңуз келет, ошон үчүн ушул жерде отурасыз депчи. Ошондо ар бириңиздерге ийгилик каалайм, ар бириңиздерге жаркын жашоо каалайм. Каалаган, койгон максатыңыздарга жетиңиздер. Кече да бирөө айтат, мен ушуну эле тандап алдым, өзүмө ылайык эле нерсени, тынч эле жүрө берейинчи деп ушинтет да. Мен да айттым, ооба, тынч эле жүрө бериңиз, тынч эле болуңуз, өзүңүздүн жан дүйнөңүз эмнени кааласа ошондой болуңуз. Мен ал бул бизнесте иштегенден мен эч нерсе болуп кетпейм да. Өзүнө кийин өкүнүп не деп коет, чыканагын иштейин десе, чыканагына жетпейт. Анткени аны менен келген, аны менен иштеп аткан эжелерибиз мээси менен кандай өсүп атат, жан дүйнөсү менен кандай өсүп атат, кандай жактардын баарына барып келип атат, кандай алкыштардын баарын алып атат, ошол баарыңыздарга жолукканча сак саламатта болуңуздар дейт элем. Жакшы инсайттар болсо ошолорду жазып алыңыздар. Мен дайыма айтам да, 1 саат берген сабагыман 1 сөз же 1 сүйлөм кабыл алсаңыздар, мен ошого ыраазымын. Ар бириңиздерге ийгилик каалайм.